Рахмат. Данияр Эмреевич, негизгисинен депутаттар бардык суроолорду эле берди. Мен көп суроолорундай бере турган суроолорума жооп алдым. Негизгисинен бул мыйзам долбоорунда колдойбуз, тартип болуш керек. Мен Алтынбек Каныбекович, ушул ККМ аппараттары толук коюп бүткөндөн эффективдүүлүгү кандай болот? Бүгүн канча пайыз коюп бүттүңүздөр ушул ККМ аппараттары? Бүгүнкү күндө бизде 65 болчу, 55ке түшүрдүк. Себептенде жаңы ыкмамен кирген контролдук кассалык машиналарды калтырдыктан эскилери иштебегендер полностью аннулироваться этилди. Ошондуктан бүгүнкү күндө 55 000 аппарат ишке кирди. Бирок биздин потребность болжол эсептегенибизде где-то 150 000 аппарат керекти толугу менен, чтобы Качан коюп бүтөсүздөр толук? Ушуну быйылкы жылдын эсебинде Кабмин бизге уже 20 000 акча каражатын бөлдү. Анын бардыгын мен ойлойм где-то апрелдерде уже таратып баштайбыз да 20 000. Эффективдүүлүгү кандай болуп атат эми ушу коюлган жерлер? Эффективдүүлүгү мурунка караганда өзүңүздөр көрүп атасыздар, салыктарды бир топ чогултуп атабыз. Анын үстүнө мен түшүндүрүп кетейин. Мисалы бизге таможнядан киргенде товар, мисалы ручка кирет, ошол киргенден кийин бир гана жолу бул эң акырында ушул ручка базадан чыгып кетчү жол бул только контролдук кассалык машина менен гана чыгат да. Башка эч кандай бир жол жок. А бизде көп убакта ушул ручка мисалы баратуу эле жок болуп кетчү да. Ошондуктан бул мен түшүндүм алдымакалдач. Эми ушуну мына жерлерде жергиликтүү баягы салык кызматкерлери элдерге туура эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабы? Аракет кылып президентибиз дагы Нарынга барганда эле ал жерден суроолор берип атат. Мына Бишкек шаарында көрүп атасыз, тынчтык митингдери көбөйүп атат. Анан эми аракеттер болуп атат. Мына сиздин ишиңизде жакшы жыйынтыктарды көрүп атабыз да. Ошого сиздердин сотрудниктер жетишип атабы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө? Негизи бизге эгерде сотрудниктерден кошуп берсеңиздер жакшы болот эле. Себептенде жумуш көп, бүт ар бир мекеменин талдоо, тариздөө, анализ кылыш бул киши керек. Эми азыр күчтүн баардыгы келип атат да, ошон үчүн сурап атам. Жетиштүү, жетиштүү эмеспи мына жерлердеги салык кызматкерлери? Мурун эми баягы жергиликтүү бюджеттен эсебинен биз шаардык мэрияларда баягы контракт кылып силерге жардам берет эле. Азыр аларды дагы алып ташталды, туурабы? Азыр бүт мындай өзүңөр жасап атасыңар, жетишеби ошол күчтөр? Эми болушунча аракет кылып атабыз, толугу менен охват жасаганга жетишпейт. Жетишпейт атасыңар, а? Ушу сунуштарды бериш керек, мен айтарым. Анан мына кечээки Адылбек Алиевич, кечээ митинг болгон жерлерге өзүңүз дагы барып атасыз да. Элдин ою кандай болот деген мындай түшүнүп атышабы? Бул жерден эмне үчүн нараазычылыктар болуп атат деп ойлойсуз? Эми азыр бүт коомчулук карап турат да. кичи базарларга дагы биз азыр өзүнчө кичи базарлар чыкпады биринчи. Аларга дагы өзүнчө жеңилдетилген бир жагдай түзүп берели деп алар менен сүйлөшкөнбүз. Алардан дагы биз жардам сурадык. ККМ менен биз бекер камсыздайбыз дедик. Бирок ЭТТМде жана виртуалдык склад деген бар эмеспи? Ошого биз өзүбүз барып ачып берелик дедик. Себеби сиздерге келген товарларды канча баа менен баягы обезличенный болуп кетпес үчүн биз да көрөлүк дегенбиз да. Азыр ошого да даярдап атканбыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошо азыр бүгүн карап атпайсызбы? 0,1% менен деп базарларга, кичи базарларга киргизели дегенбиз да. Экинчи митингде кичи базарлар эмес, баягы айыл жергесиндеги дүкөндөр болуп атат да. Алардын маселеси ККМ анан патент да. Патентти мен жана айтып кеттим, алар менен чогулуп дагы сүйлөшөбүз. ККМде мөөнөтүн жылдырып бергиле деп атат. Патентти калтыргыла деп атат да алар. Алар менен сүйлөшөбүз. Азыр өзүбүздө өкмөттө дагы бир сыйра талкуулап алсак. Ошон үчүн Адылбек, мен мына суроону сизге ошон үчүн берип атам да. Мына ушул жерде ККМ аппараты боюнча жаңы мындай башталып атканда, Алмазбек Акунжанович билесиз да, мен бир сөзүм бар, ошо стенограмма үчүн айтканымда, базарларды этият кылып подход кылгыла. Өтө керек ККМ аппарат.
Бирок баштап торговый центрлерде, чоң супермаркеттерде ошолорду көзөмөл кылып туруп, анан базарды да өзүнчө киргизиш керек. Базарларды дагы бөлүп караш керек да. Азыр мына кесиптештерибиз туура айтып атат. Ошол Дордойго өзүнчө подход кылыш керек. Кара суу базарына, региондордо базарлар бар. Буларды бардыгын бөлүп өзүнчө подход кылып караш керек да. Анан жөнөкөй камоктогу адамдар, сода кылып аткандар, анан базардагы эптеп тиричилик кылып аткандар азыр бүт нааразычылык ошодон чыгып атат да. Анан элдин, коомчулуктун дагы пикирин эске алышыбыз керек да. Бирок мына тартип керек. Биз эми иштеп көрдүк. Экономика баягы көмүскө салыктар 70-80%га чейин чыгып кеткен жерлерди көргөнбүз да. Ошон үчүн азыр темирдей тартип керек. Бул эми бир иш кылыш оор, кылбай койсоң андан 5 метр оор дейт. Азыр эми мына сиздерге кичине оорураак болуп атат, бирок тартипти келтирип иштеш керек да. Салык иштеген адам, сулоо көрсөткөн адам бардыгы салыкты төгүш керек. Буну бардыгыбыз жардам беришибиз керек дегендей. Бирок ар бир ишкерге өзүнчө подход кылышыбыз керек да. Этият кылышыбыз керек. Базарларды этап менен өткөрүш керек деген сунушумду айтам. Рахмат.